Urmatlı okuyucular, arvagla. Biz bugün Alkul Osmonov, anın Atajurt Kırgız toolorу деген ырлары боюнча сөз кылган турабыз. Alkul Osmonov бизге тааныш акын, биринчи жолу өтүп аткан жерибиз жок. Буга чейин Неге кечигет, Дүкөн деген ырлары менен таанышканбыз. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты ошол Alkul Osmonov боюнча, анын өмүрү чыгармачылыгы боюнча эске салуу менен Атажурт жана Кыргыз тоолору деген ырлары менен таанышып, ага маани берүү. 1915-жылы Панчылуу районундагы Капталарык айылында туулгандыгы жөнүндө айтканбыз. Бул жөнүндө билебиз. Кийин балдар үйүндө Токмокто тарбияланат. Педагогикалык техникумга кирип, аны ийгиликтүү бүтүргөн. Биринчи ыры Кызылжук деген ыры. Кийин китептери, ырлар, поэмалар жыйнактары биринен сала бири чыкты. Мисалы, Таңдагы ырлар, Жылдыздуу жаштык, Чолпонстан, Махабат, Жаңырлар, Менин жерим ырдын жери деген сыяктуу ырлар жана поэмалар жыйнактары жарык көргөн. Ошондой эле чыгармалары башка тилге которулган. Мисалы, орус тилине Мой дом деген китеби которулуп жарык көргөн. Кыргыз тилине башка дүйнөлүк адабияттарды которууда акын өзгөчө эмгек сиңирген. Мисалы, грузин эл акыны Шота Руставелинин Жолборс терисин жамынган баатыр поэма дастанын, ошондой эле Александр Сергеевич Пушкиндин Евгений Онегин деген ыр менен жазылган романын, дүйнөлүк адабиятта өзүнүн орду бар белгилүү драматург Шекспирдин Отелло, Гамлет, 12-чи түн деген сыяктуу драмаларын кыргыз тилине которгон. Бүгүн эми биз кыргыз тоолоруна суктанып, аны акын кандай сүрөттөгөнүнө, аны менен бирге карап көрүп, таасирленип, ал ырларды Атажурт кыргыз тоолорун жаттап, элге жеткирүүнүн аракетинде болушубуз керек. Кыргыз тоолору тоого тоолор курамалап курашып, узун тартып, уламалап улашып, алда кайдан кебес тартып келаткан кербенчинин төөлөрүндөй чубашып, кара зоолор ар кай жерде каркайып, катмарлашып, калың тартып заңкайып, алмаз сындуу көккө тийген миздери арыстандын азуусундай арсайып, мөңгү кетпей чокулары жалтырап, тоңгон муздар шөкүлөдөй жаркырап, ар жагынан бер жагынан куш эмес, араң гана бороон өтөт калтырап. Жаз келерде эң биринчи жаз конуп, кыш болоордо эң биринчи кыш тоңуп, ай ааламга ай тиелек кезинде эң биринчи ай жамынып ак болуп, түн болоордо эң кийинки түн алат, түз жерлерден кийин кетип мунарат, эң биринчи дүйнө жүзү көзүн ача электе, эң биринчи күндү тосуп кызарып. Эмне деген керемет саптар. Эми Атажурт ырына көңүл буралы. Жылуу кийин, жолуң кыйын үшүрсүң, кышта катуу бороон улуп кар уруп, суугуңду өз мойнума алайын, жол карайын, токтой турчу Атажурт. Түндөр жаман, кырсык салып кетпесин, наалат келип, ат тизгинин шарт буруп, азабыңды өз мойнума алайын, из карайын, токтой турчу Атажурт. Жазда башка,
Жел тийбесин абайла, көпкө турбас могул турган сур булут. Бүт дартыңды өз мойнума алайын, сен ооруба, мен ооруйун ата журт. Эмне деген керемет саптар, кайран акын. Мына ушул кыргыз тоолору ата журттардагы кээ бир сөздөрдүн маанисине көңүл буруп, акын аларды кандай салыштырып атат, ошого токтололу. Мисалы, алмаз сындуу көккө тийген миздер, арыстандын азуусундай арсайып, тоңго муздар шөкүлөдөй жаркырап, кербенчинин төбөлөрүндөй чубашып. Керемет саптар. Демек мен мисал катары көрсөттүм. Силер башка сүрөттөөлөрүнө маани берип, кандай сүрөттөөлөр эсиңерге калгандыгын мага жеткиришиңер керек. Эми мына ушул текстте берилип аткан тоо, зоо, аска, капчыгай, дөңсө, ады, жайлоо, кербенчи, шөкүлө, наалат, тизгин деген сөздөрдүн лексикалык маанисин табышыңар керек. Алардын жакындыгын, алыстыгын белгилегиле. Мисалы, эң жапыс дөңсөөдөн баштап тоо, зоо, аска зоолор айтылат. Адыр дейбиз, жайлоо дейбиз, кокту колот дейбиз, капчыгай дейбиз. Же болбосо бел дейбиз, өтөк дейбиз. Мына кыргыздын ушул сөздөрүнө маани бергиле балдар. Мисалы, тизгин деген сөз. Бул ат жаптыктарынын бири катары тизгин. Тизгинин бекем кармап. Эки тизгин бир чылбыр деп айтылат. Чылбыр ноктого байланат. Нокто ошол аттын башына кийгизилет. Аны байлап, жетелеп жүргөнгө. Ошол сыяктуу тизгин эмне кызмат аткарат? Анын лексикалык мааниси кандай дегендей. Мына ушулардын баардыгына көңүл бурганыңар оң болот. Эми кыргыз тоолоруна, ата журтубузга маани берип, аны менен сыймыктанып, ага күйүмдүү болгодай болушубуз керек. Дептериңерди алып, сөздүк дептериңерди, сөздүк ишин жүргүзөбүз. Мисалы, мен көрсөтүп койдум. Мойнуна алуу, кырсык салып кетүү, шарт буруу, из кароо, жел тийбөө. Бул эмне деген сөз айкаштары? Муну кыргыз тилинде эмне деп айтабыз? Кандай атайбыз? Булардын маанилери эмне? Кандай мааниге ээ болуп турат? Мына ушуларга көңүл бургудай болушубуз керек. Анан азыр силер ар бир ырын көркөм окуп, таанышып чыкканыңарда ушул ата журт деген ырын, обондуу ырын ырдайлы деп турабыз. Азыр кыргыз элинде Шамшыбек Бүтөбаевдин обонунда ата журт деген Алыкул Осмоновдун ыры ырдалып жүрөт. Мына ушуну бардыгыбыз бирге ырдасак деген ойдомун. Ана даярданабызбы? Бардыгыбыз чогурдайбызбы? Анда аракет кылалы ушуга. Yollayın düşürsün, kışladım boğulukta dolu. Soğuğumuz boynuma alayım,
Sarayın toplayıp turcuğuna daru. Çok sarayın toplayıp da başka cevkilesin arayla. Gökte tur basmalı turgan turbulu. Müttar tındık boynuma alayım. Sen oruna ben oruyum atacım. Sen oruna ben oruyum atacım. Sen oruna ben oruyum atacım. Kızı salıp gitmesin. Sağlık gelip hapisinin şart vurur. Azalın büllük boynuma alayım. Biz karayın toploy turşu atacağız. Biz karayın toploy turşu atacağız. Cihazda başka cevkilesin alayla. Gökte tur basmalı turgan surbulu. Müttar tındırmaz boynuma alayım. Sen orula ben oruyum atacağım. Sen orula ben oruyum atacağım. Sen orula ben oruyum atacağım. Yolda başka celkilesin alayla. Gökte tur basmalı turgan sortulu. Müttar tındırmaz boynuma alayım. Sen orula ben oruyum atacağım. Sen orula ben oruyum atacağım. Sen orula ben oruyum atacağım. Barakelde. Mına uşul ırdı internetke girseňer bar. Azırkı berilgende karagıla. Teksti jattap, ogonda otup ırdasaňar, bilesiňer men özgöçe many berip bağlarыбыз öte mykty bolmokçu. Emi üýge tapşyrmalaly. Negirlарды jattaýbys. Ata jurtlaryň ogonda otup ırdaýbys. Ata jurtga, Kırgız toolaryna suktany menen alarga oy tolgoo kılabız. Alarga baylanıştуу makallardan jattaýbys. Emese kийinki görüşkөнгө çeyin sak salamatda bolgula balдар. Şu menen бүгүnkü sabagыбызды жыйынтыктадыk.